Кудай Таала ушундай байлык, ушундай рызкысын ачып койду дейт. Керек болсо жанындагы кошуналары да байып кетти дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бир киши келип мындай деди: "Я Расулаллах, мен ушунчалык кыйналып кеттим. Кедейчиликтен, жокчулуктан. Эч ишим жүрүшпөй калды" дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Үйүңө киргенде адам болсо болбосо салам берип кир" деди. Жана мага салаватты көп айт деди. Эгер ушул ишти кыла турган болсоң, Алла Таала сага рызкы эшигини ачып коет. Ошол адам дайыма үйүнө киргенде салам берип кире турган болду. Кудай Таала ушундай байлык, ушундай рызкысын ачып койду дейт. Керек болсо жанындагы кошуналары да байып кетти дейт да. Ошол саламдын жана пайгамбарыбызга салаваттын берекесинен дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, кайсыл жакка кирбеңиз салам берип кириңиз. Жана дайыма пайгамбарыбызга салават айтып жүргөн болсоңуз, иншалла Алла Таала рызкыңызды кенен кылат, жана иштериңизди берекелүү кылат иншалла.